Салам достор. Биз бүгүн сиздер менен гречкадан плов жасайбыз. Анда эмесе баштадык. Бизге 250 грамм эт керек. Bir штук пияз, bir сабиз. Если сабизибиз чоңураак болсо, анда жарым сабиз. Үч штук картошка. Бардыгын сиздер көрүп тургандай кылып туурап алабыз. Мына бардык азыктарыбызды туурап даярдап алдык. Бизге 500 грамм, мындайча айтканда жарым килограмм гречка керек болот. Биз гречканы тазалап, жууп алабыз. Андан кийин ситага салып, суусун сыркытабыз. Казанга майды куюп, түзүтүп, биринчи эт салып, кууруп баштайбыз. Анан сабиз менен пиязды сразу салып, аны да жакшылап аралаштырып кууруйбуз. Бул болсо сиздер көрүп тургандай тоңдурулган перец. Мен дайыма кышкага ушинтип перецти туурап, ар кандай формада туурап тоңдуруп коем. Эң удобный тамакка кошконго. Эми картошканы салып, картошканы да жакшылап кууруп алабыз. Мына ушинтип ситада гречка аябай жакшы тоорсойт, суусу сыркып. Андан кийин биз казанга салып, аны да кууруй баштайбыз. Биз гречканы да 10 мүнөт кууруп, андан кийин кайнак суу куябыз. Гречканы 5 сантиметр жаап туруш керек. Гречканын суусу тартылгандан кийин аны биз отту азайтып 15 мүнөткө демдеп коебуз. Мына биздин ушинтип гречка пловубуз да даяр болду. Аябай даамдуу. Баарыбызга тамагыбыз таттуу болсун. Достор, сиздерге менин рецептим жаккан болсо, анда лайк басканды унутпаңыздар. Менин каналыма катталганды да унутпаңыздар. Рахмат. Жакшы калыңыздар, аман болуңуздар.